Бүгүн бизде медиктер кызматкерлеринде чоң байрам. Медик кызматкерлеринин күнүн биз бүгүн белгилеп атабыз. Ушул биздин медицина кызматкерлеринин майрамына министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациянын жетекчиси Акылбек Сөбек Жапаров келип, азыркы кезде 3 жыл ичинде саламаттык сактоо жагындагы кандай жетишкендиктердин баарын айтып берди. Ошону эгер карап көрсөк, азыркы кезде бизде 20-жылы эгер бюджетте 22 миллиард кошулуп аткан болсо, анын үстүнө быйылкы жылга чейин 20 миллиард кошулуп 42 миллиард акча болду. Ошондой эле биздин кызматкерлердин майрамына белек кылып, Садыр Нуркожоевич өзүнүн указы менен айлыктарды көтөрүп берди. Бул биринчилерден болуп биздин ушул аймактарда жетишпей аткан кадрларды жетиштирүү үчүн чоң сыйлык болду. Биринчилерден болуп бизде депозит врачанын мурдакы 200 адамга гана берилип аткан болсо, азыркы кезде 500 адамга берилип, ошол эле кезде алардын кварталдык айлыгы 66 000 сом болду. Биздер билесиздер, жаш биздин клинический координатор интернер мурун стипендия алчу эмес. Азыркы кезде Садыр Нуркожоевичтин указы менен 20 000 сомдон алар стипендия ала башташты. Бизде региондордо врачтардын жетиштиги бул педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, жалпы хирургтар болчу. Ошолор өзлөрүнүн айлыгына үстүнө да компенсация болуп 20 000 сомдон кошулду 1-июлдан баштап. Бизде Бишкек шаары менен Ош шаарында тез жардамы абдан көп көйгөйлөрдү алып келген. Себеби жумушу оор, айлыгы аз болгондуктан врачтардын көбү ал жерде иштешчү эмес. Азыркы кезде 1-июлдан баштап тез жардам бригадасында иштеген врачтардын айлыгынан да үстүнө 20 000 сом кошулду. 1-сентябрдан баштап баарыңыздар билесиздер, бардык врачтарга 50% айлык кошулуп атат, медайымдарга 20%, ал эми кичи медайымдарга, ошондой эле биздин шофёрлорго аларга 10% айлык кошулуп атат. Эгер аларды биз санап көрсөк, мынакей педиатр азыркы кезде 30 000 алып аткан болсо, анын үстүнө 20 000 кошулуп 50 000 компенсация 78 000 айлык ала башташат 1-сентябрдан баштап. Ошол кезде саламаттык сактоо жагында да абдан көп жетишкендиктер болду. Бул болсо билесиздер, эң чоң өкмөттүн жетишкендиги бул органдарды алмаштыруу. Мынакей бизде азыр бөйрөк алмаштыруу абдан жакшы коюлду. 60тан ашык бөйрөк алмаштыруу болуп, ал да акысыз өсүп атат. Бул да Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн демилгеси менен. Ошондой эле мынакей боор алмаштыруу бизде жүрдү. Ал дагы полностью Садыр Нуркожоевичтин. Боор алмаштыруу бул 50 000ден 150 000ге чейин доллар болчу. Аны дагы Садыр Нуркожоевич өзүнүн фондунан берип, бекер алмаштыруулар башталып, азыркы кезде 15 биздин жараныбыз боор алмаштырууга даянып турат. Тигил боор алмаштырган 2 адамыбыз уже жакшы болуп, үйлөрүнө чыгып атат. Эң чоң биздин көйгөй бул балдардын лейкоз деп коет, острый лейкоз деп коет. Ошондо чучукту алмаштыруу менен гана биз балдарды сактап калмакпыз. Ал деген чет өлкөдө 130тан 160 000 долларга чейин кымбат. Бардыгы ага бара албайт. Ошону дагы июль айында 10-15 күн ичинде биздин Кыргызстанда чучук алмаштыруу процесси да жүрөт. Ал дагы бекер болот. Эң чоң дагы көйгөй бизден төрөлгөндө көбүр аномалия төрөлүп, кулак укпай, сүйлөй албай калган. Бул кохлеарный имплантация деп коет. Ошону дагы биз жакын арада киргизип, бул эң чоң эн ата үчүн байлык болот. Балдары угуп сүйлөшө баштаса, окуй баштаса. Материальный жактан мынакей 375 тез жардам машинасы 3,5 жыл ичинде берилди. Ошондой эле эң чоң биздин жетишкендик, билип атасыздар, мурун өкмөт берген акча дары-дармектин кымбаттыгына жетпей калчу. Азыр Кыргыз фармация түзүлгөндөн бери дары-дармекти өзүбүз заводдон, фабрикадан алгандан
50%-дан 400%-га чейин арзан алып атабыз. И мамлекеттик эл аман аптекасы 84 аптека 15-20% элге дары-дармектерди сапаттуу арзан баада жеткирип берип атат. Бардык областтардын центрларында, район центринде компьютерный томограф, эхограф, ангиографтар коюла баштады. Эң чоңда жетишкендик өзүбүздүн бюджеттен больница курула баштады. Бул биринчилерден болуп, Сыкөл областный больница, Ош шаардык больница, эне жана бала борборунда больница курулуп, бардыгы мен ойлойм, бул экономиканын биздин президент Садыр Нуркожоевичтин өкмөттүн кылган политикасын экономикасы туура деп ойлойм.